17 ноябрда Исхак Разаков атындагы Политехникалык Кыргыз мамлекеттик университетинде алгачкы логистикалык изилдөө борборунун ачылышы жана Кыргыз Республикасында мамлекеттик сатып алуулар аталышында эл аралык конференция өттү. Вот такое сотрудничество сложилось продуктивное. Илим изилдөө центр ачылып атат. Ошол центрде закупка анан логистика боюнча чоң жумуш өткөрүлөт. Анын көп тармактары бар, сайттан окуп алса болот. Кыргызча, орусча, англисче жазылган сайт. Кыскача айтканда, бул Кыргызстанда болгон проблемаларды изилдеп, специалисттерди даярдоо, университет чогуу мамлекеттик органдар менен чогуу ушу проблеманы чечкенге аракет кылуу боюнча. Анда чет өлкөлүк Орто Азиядан жана Кыргызстандын окумуштуулары, өкмөттүн өкүлдөрү болуп, баш аягы 60га жакын киши катышты. Долбоорду бүткүл дүйнөлүк банк каржылап, пандемияга байланыштуу конференция онлайн түрүндө болду. Илимий борборду ачуунун негизги максаты мамлекеттик сатып алуулар, логистика жаатында илимий иштерди жүргүзүү менен өлкөнүн экономикасына, анын ичинде элге пайдасын тийгизүү болуп саналат. Май айынан бери иштеп аткан иштерибиздин жыйынтыгы болду. Биз ушундай бир долбоор жазып, ушул илимий борборду түздүк. Мекемелер катышты. Анын ичинде бизнес чөйрөсүнөн, башка университеттерден, эксперттерден, мамлекеттик органдардан, өкмөттөн да катышты, көрдүңүздөр, өкмөттүн аппаратынан да. 2009 жылдан баштап түптөп логистика деген жаңы илимди, жаңы билимди бүт дүйнөбүз колдонуп, жакшы ийгиликтерге жетишкен. Ошону биз да Кыргызстанга колдонуп, биздин жаштарды да ошодон куру калтырбай, ошолорду башкача өстүрүп, логистиканын жардамы менен илимибизди, билимибизди, айыл чарбабызды, өндүрүшүбүздү баарын көтөрөлү деп аракет кылып иштеп жатам. Изилдөө иштерин кимдер жасайт? Көбүнчө студенттер бар бизде, мына магистранттар, окумуштуулар, мугалимдер, ошолордун баарын чоң күч катары пайдаланып, ошолорду ушул тармакты өнүктүрүүгө кошкон салымы деп, ушул каржылап бүткүл дүйнөлүк банк каражат берип, бизди колдоп, ушунун үстүндө иштеп жатабыз. Аталган университетте логистика кафедра түзүлгөнүнө 10 жылдан ашты. Учурда 240 студент бакалаврда, 20 студент магистратурада билим алып келет. Белгилей кетүүчү жагдай, бул жогорку окуу жайда дүйнөлүк стандартта билим берүү максатында PhD докторантураны киргизип жатканын, эмки жылы ишке ашарын белгилеп өтүштү. Союзда мурда кандидат докторлор даярдачыбыз, а Европада PhD докторантура дейт да, доктор философия деп. Бирок аякта системасы сөзсүз чет өлкөдөн партнер болуш керек, сөзсүз окуу план түзүш керек, анан сөзсүз стажировка болуш керек. Ошону мисалы аспирантурага караганда сапаты жакшыраак, жогорураак болот да. Конференцияда логистикалык изилдөө, мамлекеттик сатып алууларды Кыргызстанда гана эмес, бүткүл Борбордук Азияда ачык айкындуулукту орнотуп, көз карандысыз изилдөө, талдоо жана жайылтуу иштери туурасында ойлор бөлүшүлдү.